Туғандар, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға бір күні бір адам келді. Бұл Абу Муса деген сахаби бар, Абу Муса әл-Аш'ари радиаллаху анху. Ошол Абу Муса радиаллаху анху риwayatынан келген хадис. Абу Муса Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға қайғылып айтады: "Я Расулаллах, дейді, арайта ар-ражула юқатилу шужаатан ва юқатилу хамиятан ва юқатилу рияан أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه معه في الصحيحين متفق عليه. İmam Bukhari, İmam Muslim hadis жинақтарында келген hadis. Ya Resulullah, Allah'ın elçisi, bir adam ayağı şunday bağı derski болып, şunday қайрат менен ұрышып атат dedi. Bir adam bağı özünün ulutu için, natsizmle, natsa için soğuş atat dedi. Bir adam pakazluha için, pakaznoy bağı, adamlar görsün için soğuş atat dedi. Uşuların kaysi bir Allah'ın yolunda deyip soradı. То есть, боевые действия, туғандар. Соғыш atat. Насмерть соғыш atat. Ушул жерде ұрыш болуп атат дагы, ушул әрбір инсандын ұрышы көздөгөн максаты башка болуп атат да. Түшүнүп атасыңар? Бул дегени мисалы азыр көчөдө машина менен бирөөгүн кагышып кал. Көчөдө просто жөн эле тирешип кет. Да, все, короче, эч кимде задний жок. Бирин-бири соғып, мушташып урушуп кетти, насмерть соғышып атат. Алланын жолунда болот ошол. Айтсаңар, эмне үчүн болот? Же өзбек, кыргыз бирин-бири соғып атса, бул сен сартсың, сен кыргызсың, же паланчасың деп соғышып атса, ошол Алланын жолунда. И ошонун негизинде бирин-бири колдоп, нар жактан кучка келип атат, бул жактан кучка келип атат. Поддержкага. Даже разборка кылган жок, не разобрались. В чем проблема? Не максаттан ушундай конфликт чыгып кетти. Жок, это никого не волнует. Там главное там движение, да? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жоқ", деді, "бұлар Алланың жолында емес". Кимде-ким деді, "Ла иляха иллаллах" деген Алланың иман сөзі жоғары болуш үшін соғышқан болса, мына ошол Алланың жолында мына ушул уруш болот деді. Бұл имам Сахих имам Бухари жана имам Муслимде келген хадис. Эми албетте биздин мекенибиз, өзүбүздүн мамлекетибиз, биздин границаларыбыз бар. Но ошол кыянаттык, эгерде биздин границаларды бастырып кирген баскынчылар үчүн албетте алар үчүн отпор болуш керек. Бул нерсени рибат деп коелу. Границаларды коргоо бул ошол жердеги өз мекенин коргогондор булар шейит кетет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман кутила дуна ирди фа хуа шахид". Ким өзүнүн чести үчүн, намысы үчүн өлгөн болсо, ал шейит dedi. Ким dedi? Кутила дуна малихи фа хуа шахид dedi. Өзүнүн мал мүлкүн коргоп өлгөн болсо, ал шейит dedi. Ва ман кутила дуна нафсихи фа хуа шахид. Ким өзүнүн жанын коргоп, канын коргоп өлгөн болсо, ал шахид dedi. Көрдүңөрбү, туугандар? То есть бул адам коргоп атат. Бул адам бирөөгө нападать этип аткан жок, агрессия кылып аткан жок. Бул адам сен кыздарың менен, аялың менен көчөгө чыктың, и паркта келип ал, давай, короче, сен аялыңды тартып изнасиловать этебиз десе, же кызыңа жабышып атса, не кыласың? Защит этесиң да. Защит этесиң. Конечно, мен өлтүрүп койгула дебейм. Ал өлтүрүп койгондо эми бүгүнкү мыйзамдын чегинде, мисалы, анын эмеси башка. Эгерде сени ошол бычак менен уруп атып, ал менен күрөшүп атып, алгылашып атыптыр, баягы бычагы өзүнө сайылып калып өлүп калса, другой дело. Жок, сен келип стрелковый оружие менен келип туруп атып таштаган, өлтүрүп таштасаң, анда это уже беспредел болуп кетет. Ошон үчүн ал нерсени бардыгын өзүнүн жайын, ордун билиш керек.